Дагы бир жолу саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Назарыңыздарда МАЕК көрсөтүүсү бул Ала-Тоо 24 телеканалы. Бүгүн 28 январь мамлекеттин тарыхындагы маанилүү жана урунтуу күн. Анткени тарыхыбыздын жаңы барактары ачылып жаткан учур. Бүгүн президент Садыр Жапаров ант берип расмий түрдө кызматка киришти. Биз мына ушул ант берүү аземин түз эфирде чагылдырдык. Анда жөнөкөй жарандардан тарта коомдук ишмерлер, маданий жана илимий интеллигенциянын өкүлдөрү жана албетте өз эмгеги менен мамлекеттин ичинде чет элде таанылгандагы меймандар чакырылды. Садыр Жапаровдун инаугурация салтанатына чакырылып, жеринен күбө болгондор бүгүн бизде мейманда. Кененирээк тааныштыра кетсем, коомдук ишмер, жазуучу Чолпонбек Абыкеев, саламатсызбы? Ошондой эле улуттук китепкананын директору Жылдыз Бакашева дагы студиябызда мейманда. Саламатсызбы, Жылдыз Кемеловна, студияга кош келиңиз. Жалпы суроо узатайын. Мына бүгүн президент Садыр Жапаров ант берди. Биз жогоруда белгилегендей, бүгүн өнүгүүгө карай өр алган, өзгөрүүгө кадам таштаган эгемен Кыргызстандын тарыхында жаңы барактар ачылып турат. Бул күндүн мааниси канчалык? Ыстыңгыл жатырлуу дейт. Жылдызга баштасын. Жылдыз Кемеловна, сизден баштайлы. Чындыгында бүгүн Кыргыз тарыхындагы эч бир унутулгус бурулуш күндө болот деген чоң ишеним бар күн десек болот. Себеби мына бүгүн ант берүү аземине катышып жатканда да элибиздин маанайын сездик. Ошону менен бирге эле жалпы элибиздин кичине дебей, чоң дебей, этносуна карабай, партиясынын бир кайсы партияда экендигине карабай абдан чоң ишеним менен, баягы чоң үмүт менен карап турушат. Бекеринен биздин өзүбүздүн жаңы шайланган президентибиз айтпадыбы, мына ушул калың элдин жеңиши эч качан уурдалбайт, калай калктын аруу мүдөөсү узурпацияланбайт деп. Биз ошол бүгүнкү күндөгү ушул тарыхый күн болуп, чындыгында мына ошондой чоң ишеним макталса деген үмүттөбүз да. Чолпонбек ага, бул күндүн маанисине сиз кандай токтолосуз? Эми мына ушул шайлоонун астында эле ушул элибизде бир ушундай чоң үмүт пайда болгон да. Ушу шайлоодон кийин ушу жаңы шайланган президент кыргыз элин бир жаңыча жолго баштап, жаңы багытка баштап, жашообуз бир жаңылык менен, өзгөрүү менен мындан ары уланат го деген чоң үмүт менен шайлашты элибиз Садыр Нурожоевичтичи. Мына ошол үмүттүн бүгүн ушул мына Садыр Нурожоевичтин инаугурациясында келип катышкандардын дагы ушул көздөрүнөн көрүнүп турду. Бүгүнкү инаугурация буга чейинки болуп келгендерден, буга чейинки салтанаттардан кандайдыр бир деңгээлде өзгөчөлөндү. Маселен, ушул карапайымдыгы менен, ошол жерде катышкан интеллигенциянын өкүлдөрү, окумуштуулар, жазуучулар, журналисттер, карапайым элдин өкүлдөрү, баягы мурдакыдай мамлекеттик кызматкерлер, анан баягы белгилүү адамдар эле толуп алып, анан көп учурда бизге окшогондор четте калып калчу эле да. Жок, андай болгон жок. Бүгүн ушул мен өзүм ошо өзгөчө маданий кызматкерлерден манасчыларыбыз, акындарыбыз, төкмө акындарыбыз жүргөнүн көрүп аябай кубандым да. Мына ушулардын баардыгы ушул эртеңки күндөн баштап кыргыз элибизде бир жаңы багыт болсо, ушуга чейинки келаткан элдин үмүттөрү акталса деген тилек менен ушул күндү кабыл алышты да. Анан ошол элдин тилегиндегини Садыр Нурожоевичтин сөзүндө да чагылдырылды. Мына ушул сиздердин үмүтүңүздөрдү мен түшүнөм. Ошол үмүттү биз актайбыз. Бул элдин үмүтүн эч кимге уурдатпайбыз деген сөздөр айтылды да. Демек, Кудай буйрса, биз эртеңки күндөн жакшылыкты күткөнгө акыбыз бар. Жаңы мамлекет башчы менен байланыштуу үмүт тилектерибиз, Чолпонбек ага айткандай, элдин көзүнөн дагы көрүнүп турду деп атасыз. Ушул бийик үмүт артып, өзгөрүүгө карай кадам таштайбыз го деген бир шоола жанып турган учурда, Жылдыз Кемеловна, сиз кандай пикирдесиз? Мынакей маданият тармагында, илим тармагында жүргөн инсан катары эртеңки келечекке ушул президент менен байланыштуу үмүт тилектерибиз толук орундаларына? Мына ушул үмүт тилектерди жалгыз эле президент өзү жалгыз эч качан орундата албайт. Ал үчүн ар бир инсан, ар бир
жараныбыз сөзсүз түрдө салымын кошуш керек. Бүгүнкү күндө коомубузда мына бир руханий жактан биз өзгөрүүгө абдан зарылдык, муктаждык келип турат. Мына ушул багытта биз ар бир жаран өзүбүзчө өзүнүн иштеп аткан орду болобу, өзүнүн жашап жаткан жери болобу, ошол аракет кылыш керек. Себеби биз мына СССРдин кулагандан кийин 70-80 жылдарда бир кандайдыр бир эгемендүүлүктүн эйфориясында жүрдүк да, анан бир өзүбүздүн бир баягы руханий асылдыктарыбыздан айрылып калгандай, анан бир коррупцияга белчесинен каткан өлкө катары таанылып калбадыкпы? Мына ошондуктан мына биз ошол жаңы этапка келдик деп ойлойбуз. Бири-бирибизге шык бере турган, бири-бирибизди колдоого ала турган, бир ушул коомубузда бир жаңы жамандыкты көрбөстөн жакшылыкты көбүрөөк көрө турган, руханий өзүбүздүн иммунитетибизди көтөрө турган ошол этапка келдик. Мына ошол этапка биз президент баш болуп ар бирибиз аракет кылышыбыз керек. Ошондо биздин жанагы коомубузда айтып аткан жана саймедиреп жалаң терс көрүнүштөрдү айтып атышпайбы? Мына ошолордун жолдо кандай жолдон чыга тургандыгын айтпай эле ошол терс көрүнүштөрдөн кантип арыла тургандыгыбызга ар бирибиз салым кошушубуз керек да. Анан ар бир нерседен позитивди, жакшылыкты издешибиз керек. Мына бүгүнкү күндө көп айтышат, бүгүнкү күндүн жаштары билимсиз, маданиятсыз, тарбиясыз деп. Мына коомубуздун 50% жаштар түзөт. Мен ушул ар бир күнүм, ар бир саатым жаштар менен иштейт. Ошол жаштар менен иштеп жүргөн адам катары айткым келет. Бүгүнкү күндө мекенчил, алдыга умтулган, креативдүү ойлору бар, анан чыныгы улутту сүйгөн, маданиятты сыйлаган, ыйман эмне экенин, адамдык сапат кандай экендигин билген жаштарыбыз толтура. Мына биз ошол жаштарыбыз биздин бүгүнкү күндөгү мекенибиздин келечеги, Кыргызстандын келечеги. Мына ошол багытта биз ар бирибиз баягы жаштарыбыз менен бирге эмгек кылышыбыз керек деп ойлойм. Коом өзгөрүлгөндө ошол көпчүлүк жаштар жана көпчүлүк эле жарандарыбыз ошол бир акылмандардын кеңешине, ошол сиз сыяктуу коомдук ишмерлердин мындай бир бай тажрыйба жолуна суусап турушат да. Андан тышкары Чолпонбек ага дагы эмне керек деп ойлойсуз? Ушул Жылдыз Кемеловна айтып атат, президент жалгыз өлкөнүн жарандары 6 миллиондон ашат. Ооба. Мен ушул Жылдыздын сөзүнө кичине кошуп кетер элем. Биз бүгүнкү күндө ар бирибиз көкүрөгүбүздү революция жасай турган мезгилге келдик да. Эгерде биз ушул жан дүйнөбүздү революция жасай албасак, эгер биз ушул бүгүнкү күнгө чейин ушул акыбалга чейин жетип калган акыбалыбызды ичибизде ар бирибиз изилдеп чыгып, ошонун себеби эмне экендигин биле албасак, ошону аныктай албасак, ошого баа бере албасак, анда ушул эле калыбызда кете беребиз да. Биз бир жаман адат пайда болуп калды, ушул биз баарын бийликке шылтап коебуз да, анан өзүбүз четте тура беребиз да. Анан эле баарына бийлик күнөөлдөй беребиз да. Ошол эле маалда эмне себептен өзүбүз ошол бийликке жардам бергенди, же болбосо ошол бийлик ката кетирип аткан маалда токтотуп калганда аракеттерин көрбөгөнүбүз жөнүндө ойлонбойбуз да. Мына ошондуктан ушул жагынан алып караганда мен ушул жалпы элибизге каалайыр элем, ар бирибиз жан дүйнөбүздө революция жасайлы депчи. Жан дүйнөбүздө революция жасап, ушул бүгүнкү күнгө чейинки келаткан кайдыгерликтен, мындай бир көрө албастыктан, анан дагы ушул бир жаман адаттарыбыз пайда болуп калды. Ушул айрым бир коррупциялык ишке аралашып калган адамдардын бир кичинекей бир мамилесине же кичине бир берип койгон нерсесине кошулуп алып туруп, ошону коргоп, коррупционер экенин билип турабыз анчы. Мамлекеттин кызыкчылыгына көп зыян келтиргенин да билип турабыз. Бирок ошону билип туруп деле ошолорду колдоп, коргоп чыга бере турган бир жаман адат пайда болду да. Ошондой адаттарыбыздын баарынан арылбасак, анда биз мамлекетибизди жалгыз Садыр Жапаровдун эле мойнуна жүктөп коюп, эми сен баарын оңдо деп койсок, анда оңдой албайбыз. Ошондуктан ар бирибиз жан дүйнөбүздө революция жасашыбыз керек да. Анан эми мына өзүңүз айткандай, бүгүнкү күндө бизде баягы мамлекеттик идеология, анан улуттук идеология деп экиге бөлүнөт да. Идеология негизиненчи бизде улуттук идеология деле бар, мамлекеттик идеологиябыз да бар. Бирок ошону иштете албай атабыз, жолго салып кете албай атабыз да.
мына ошону жолго салып кетүү жагынан өзүңүз айткандай ушул баягы кантсе да турмуштук баягы тажрыйбасы, жашоодогу баягы көп жактайларды билген адамдардын акыл эси керек бизгечи. Анан жаштар менен ушул турмуштук тажрыйбасы бар адамдар аралашып иштеп, экөө бирдей болгондо гана биз астыга өнүгө алабыз. Болбосо көп учурда жаштарды кызматка коелу, жаштарды көтөрөлү. Мен да колдойм жаштардын жигердүүлүгүнчү. Бирок ошол эле маалда турмуштук тажрыйбасы бар адамдар аларга кеңешчи болуп, жол көрсөтүп, могу жерге барсаңар жаңылышып каласыңар. Могул жолго түшсөңөр, туура жолго түшөсүңөр деп турбаса, жаштардан жаңылыштарды кетирип алса, эртең элибиз кечире албай калат да. Анткени бизге убакыт ушунчалык тар болуп калды. Биз жардын кырында турабыз бүгүнкү күндөчү, бардык тарабынан, маданий тарабынан, экономика тарабынан, бардык тарабынан. Бүгүнкү күндө ушунчалык баягы зиректик менен акыл эсибиздин мындай токтоо кармап иштебесек, анда эртеңки оңолуу күнүбүз өтө оор болот да. Президент ант берип жатып көптөгөн урунтуу учурларга ар тармактагы иш алып баруусуна өнүктүрүү багыты кандай экендиги туурасында мындай кыскача токтоло кетти. Өз сөзүндө Садыр Жапаров экономиканын өсүшү, маданият тармагынын өнүгүшү бул элибиздин рухий аң сезиминин өнүгүшү менен байланыштуу. Эри шаркак жүрүшү керек экендигин баса бергиле да. Ушул маданияттан көп нерсе башталат. Ички маданияттан, адамдын маданиятынан, коомдун маданиятынан, ушул эле саясатчылардын маданиятынан. Бүгүнкү күндө мына бизге саясий маданияттуулукту абдан керек деп атпайбызбы, Жылдыз Кемеловна? Ушундай бир коомдо күзгү кылып көрсөтө турган кыргыздын нукура маданиятына, балким ошол кайра жаралган маданиятка биз кантип жетебиз? Мен ушу Чолпонбек мырзанын азыр жана жан дүйнөнү арулашыбыз керек деп атпайбы. Бул чындыгында эң чоң маселе да. Себеби ушул жан дүйнөнү арулаш үчүн жаратылыш менен дагы, адам менен дагы баягы тил табышып, эри шаркак жашаш керек. Ошол анан ынтымакта, биримдикте ошого бир өсүшкө бир аракет кылганга тарбиялашыбыз керек ар кимибиз. Тарбия деп эле кечке уран чакыра беребиз. Тарбия деген үй бүлөдөн башталат да. Үй бүлөнүн башаты, үй бүлөдө тарбия болсо, анан ошондо маданият болот. Анан маданияттын башаты да ошол үй бүлөдөн башталат. Идеологиянын башаты дагы кичинекей адамдан президентке чейин. Бүгүнкү күндө биз кантип ошол баягы өмүр өткөнчө бир элден чыкпай, мына канча президентибиз качып кетти, канча президентибиз каякта отурат, баарыбыз билебиз. Мына ошол элден чыгып калбай, уят болуп калбайын, жийит атамдын астында уят болуп калбайын, же бир келечектеги муундарымдын астында уят болуп калбайын деп адам өзүн өзү күнүгө тарбиялаш керек да. Мына маданият деген мына ошол. Маданият деген ошол. Ошондо эгерде күчтүү үй бүлө болсо, күчтүү коом болот. Эгерде күчтүү коом болсо, чыныгы өнүккөн күчтүү мамлекет болот. Бекеринен айтышат да, улут маданиятты сактабайт, маданият улутту сактайт деп. Мына бул эң чоң маселе. Себеби маданият деген бул адамдын өзүнүн жасаган ишинин мүнөздөмөсү. Бүгүнкү күндө мына окумуштуулардын бул изилдөөлөрү боюнча. Ошондуктан бүгүн мен ойлойм, ушу маданий кайра жаралуунун толкуну баягы президентибиз айтпадыбы, ушул 21 кылымда жашап жаткан адам катары мен ошону көрсөм арманым болбосо эле деп. Биз ошону көргөнгө акылыбыз да. Себеби ушунча кыйналдык, өлкөбүз кыйналды, кандай толкундоолорду башыбыздан өткөрдүк, кандай азап тозокторду көрүп жатабыз. Биз ошого акылыбыз. Анан акылыбыз деп отура бербей, ар бирибиз тарбиялуу болушубуз керек. Мындай бир көсөмдүк менен, чын эле бир маданияттуулук менен ар бирибиз ушул мамлекетибизге кам көрүшүбүз керек деп ойлойм да. Маданий кайра жаралууну жаратуу мүмкүнбү? Кандай дейсиз? Кандай кадамдар керек? Муну кыргыз элибиздин баягы биз бекер жеринен канча бир кылымдарды карыткан эл эмеспиз. Биздин кыргыз элибиздин башынан мындай нечени өткөн да. Төмөн түшүп кетип, кайра өйдө чыгуулар кыргыз элибизде буга чейин эле болгон. Ошондуктан биздин өзөгүбүздө ядро деп коебуз го, ошол өзөгүбүздө маданий нарк салтыбызда турат булчу. Ошону эле кайра калыбына келтирип койсок эле, бул баары өзүнүн ордуна келип калчу нерсе. Кыргыздын улуу сөзү бар, пейлиң доңдо дегенчи. Мына бүгүнкү күндө биз пейлден кетип калдык да. Ушул пейлибиздин тардыгынан
анан ачкөздүккө ооп кетип калдык. Пейилди жоготкон адамда ачкөздүк пайда болот да. Мына эми күн сайын жана коррупционерлер баланча кармалды, баланчаны камалды деп атат. Анан ошонун 20 шаардан 20 үй сатып алыптыр, 6-7 особнягы бар экен деп атат. Эми мындай жөнөкөй адамга ойлогондо ошол бир особнягында жашасын, эми 6-7-ге чейинки особнягдын адамга эмне кереги бар? 20 үйдү сатып алыштын эмне кереги бар? Ошончолук баягы ачкөздүк, баягы мындай айтканда теги бир ушундай бир жан дүйнөсүндөгү ачарчылыкка түшүп калуу. Баягы Конфуцийден сураптыр да бирөө келипчи, теги мен таза эле байый албай атам, кантип байысам болот десе, айтыптыр, сен ачкөздүгүңдү токтотсоң эле ошол замат бай болуп каласың депчи. Анан ал киши эртеси күнү келип айтыптыр Конфуцийге, өтө чоң рахмат сага, мен көрсөм мен өтө бай адам турбаймынбы депчи. Ошол сыяктуу баягы ачкөздүктүн кесепетинен жанагындай иштер болуп атат да. Ошондуктан биз ушундан чыгып кетиш үчүн биздин байыртадан келаткан элибиздин бир улуу сапаттарын кайра калыбына келтиришибиз керек. Мына көрбөйт де ууру кылба, укпайт де ушак сүйлөбө дейт. Мына уурулардын баары мына көрбөйт де ууру кыла берди эле бүгүн баарынын бети ачылып атат. Акыры жүрүп көрөбүз да анын ууру кылганын. Ушак сүйлөгөндөр эртең эле ачылып калат. Ушак айткандарычы. Анан эл эмне дейт деген улуу сөз эле да биздечи. Улуу сөз эле. Бизди кичинекейибизде ата энебиз ушул эл эмне дейт менен тарбиялачу эле. Айланып кетейиндер, бирдеме кылып койсоң эле, баланчанын баласы баланчадай болуп калыптыр деп эл эмне дейт, көчөдөгүлөрүбүз эмне дейт, айылдаштарыбыз эмне дейт. Сен мындай болсоң болот, тигиндей кылсаң болот десе, биз коркуп калар элек дагы. Көчөдө жүргөндө дайыма ушул мен бир ата энемди, бир туугандарымды жаман сөзгө калтырып койбоюн, бетин жер каратпайын, бетин жер каратып калбайын. Кечинде барганда апам менен атам эл эмне дейт, баланчанын баласы момундай турбайбы деп айтат деп. Көрдүңбү? Ушул улуу тарбиядан бүгүн айрылып атпайбызбы? Ушулардын баарын кайра калыбына келтирсек эле, мына элибиз анчалык деле өтө терең ооп кеткен жокпуз. Мындай айтканда бизде коррупционерлер деп атабыз, коррупцияга батып кеттик деп атабыз. Мен орточо мындай ойлонуп көрсөм, ушу Кыргызстан боюнча 5000ге жетпеген коррупционер бар да. Өтө бузулуп, акмак болуп кеткенчи. Ошол калган 6 миллион элибиздин калганы таптаза эле жүрөбүз. Ошол 5000ге жетпеген акмактан айрылсак, кутулсак эле таптаза болуп калабыз да. Ошондуктан ушул бизде мындай кичине эле бийлик, анан эл биригип туруп аракет кылсак эле, ал коррупционерлерден кутулуп кое турган, бир жылга жетпей эле кутулуп кое турган мүмкүнчүлүгүбүз туруп атат. Анткени мына бийлик ошол коррупционерлердин баарын бир тууган экенине, жакын экенине, дос экенине карабай туруп баарын жазалап кирсе, анан биз дагы мен могу бир тууганыма тийбе, тетигини барып, Жылдыздын бир тууганын ала бер дебейм менчи. Менин бир тууганым кармаса туура кыласың, ушул коррупционер болчу деп, анан ал бир тууганым мага келип эмнеге болушпайсың десе, сен коррупционер экениңди чынай, бар жазаңды ал деп тескери бурулганга өтпөсөк, анда биз тазалана албайбыз. Мына ошондой тазаланууга жетишибиз керек да. Мына ошого тазалансак, мына эртең эл эмне дейт деген сөз кайра ордуна келип калат. Анан баягы көрбөйт деп ууру кылба, укпайт деп ушак сүйлөбө деген сөзүбүз кайра ордуна келип калат. Анан ушинтип эле баягы улууга урмат, кичүүгө ызаат деген биздин ар бир могу нарыктагы макал лакаптарыбыз биздин конституциябызда, баш мыйзамыбыз ошол болчу. Илгери ушундай эрежемен жашашкан. Ошо менен жашачубуз да. Анан ошондон ошону жоготуп, ошондон чыккан сайын биз кыргыз катары, улут катары башка жакка кетип баратабыз да. Башка улуттарга окшоп баратабыз. Же аларга окшой албайбыз да. Анткени биз кыргыз болуп төрөлгөнбүз, кыргыз болуп өлөбүз. Биз эч убакта американец же болбосо Кытай же болбосо тиги кайсы бир немис сыяктуу улут болуп кете албайбыз. Биз кыргыз болуп жаралдыкпы, кыргыз боюнча калабыз. Анткени биз ошолордун баарынан улуу элбиз. Биздин жаралганыбыз жөнүндө тарыхчылардын түбүнө жете элек. Биз 8000, 9000, 10000 жыл деп эле кетип баратат. Биз менен атаандаша турган элдерден жалгыз эле Кытай бар. Кытайлар биз менен ушу силер менен тең болушубуз мүмкүн дейт да. Бирок алардан да улуу экенибизди тарыхта биз көп жерден далилдей алабыз. Ошондуктан биз ушунчалык улуу эл болуп, ушунча кылымдарды карытып жашап келип, анан бүгүнкү күндө биздин канча кичүү жүргөн жаштарга тең эле эл дейбиз да.
Эми ойлоп көрсөңүз, сиз 1-класстын окуучусундай болом десеңиз, сизге ошо жарашабы? Болбойт да, ал 1-класстын окуучусунун түшүнүгү менен сиздин түшүнүгүңүз. Көрдүңүзбү? Биз ошондон улуттук бул жана өзгөчөлүгүбүздү кармаштын өзү ушунда жатат да. Ушунда мына. Ошондуктан биз өзүбүздүн улуттук өзгөчөлүгүбүзгө кайра отурган күндөн баштап биз астыны көзбөй кетебиз. Чолпонбек ага, идеология боюнча айттыңыз, бизде мамлекеттик дагы улуттук дагы идеология бар, жок эмес, бирок анын сөзү менен эмес, биз иш жүзү менен көрсөтүшүбүз керек депчи. Ошол идеологияны да түшүнбөгөндөр бар арабызда. Ошон үчүн улуттук идеология өзүнө эмнелерди камтыш керек? Бир маанилүүлөрүн атап бере аласызбы? Улуттук идеология мынакей, мына жана Жылдыз жакшы айтып кетти, улуттук идеология бул үй бүлөдөн башталат да. Мына улуттук Кыргыздын байыртан келаткан улуттук жүзүбүз, үй бүлөдөн башталган жүзүбүз. Бул бир багыты. Ата менен эненин үй бүлөгө берген тарбиясында эмнелер болуш керек? Мына биздин жанагы байыртадан келаткан нарк насил сөздөрүбүздүн баары ошол жерде болуш керек. Улууга урмат, кичүүгө ызаат деген. Сен эч убакта улуунун астынан кыйытпа. Сен деген улууну урматтап жүр. Ошол эле маалда кичүүңдү дагы сыйла деген сыяктуу. Көчөдө сен жалган сүйлөбө. Ал жалган сүйлөгөнүң эртең угулуп калат. Бирөөнүн бир нерсесин алба. Көрдүңбү? Үй бүлөдө биз ушинтип тарбияланганбыз да. Мына бүгүнкү күндө ала бер, урдай бер. Жана бир неме чыгып турго, тиги атасы баягы баласына айтат дейт. Баланча кредитти алып, эптеп турмушубузду оңдойлу десе, ата аны 20 жылга төлөш керек болот. Андан көрө банк тили урдап албайлыбы? 5 жылдан отуруп кайра чыгып келип калабыз деп. Көрдүңбү заманды? Антирбей көрдүңбү биз жанагыдай улуттук. Экинчиси биздин мынакей наркыбызда улуттук мына кийимибизде болобу, баскан жүргөн турганыбызда болобу, улуттук оюндарыбызда болобу, бул биздин улуттук идеологиябыздын өзөгү ошол жактын баарында жатат. Муну Кудай буйрса жакында ушул баарын өзөккө түшүрүп жазып чыксам деген оюмда туруп атат. Мамлекеттик идеология болсо, бул мамлекет бүгүнкү күндө биринчи кезекте эмнени баштайт? Биринчи кезекте адамдын ден соолугу. Мына мамлекеттин идеологиясы ден соолуктан башталат. Ушул мамлекетибиздеги ар бир адамдын ден соолугуна биринчи кезекте мамлекет көңүл бөлүш керек. Моуреке окшогон ооруларды бизге жайылтып жибербегенге аракет кылыш керек. Бизге келген тамак ашта биздин ден соолугубузга зыян болбогудай болуш керек. Экинчиси биздин укугубуз. Ар бирибиз мына көчөдө жүргөндө укугубузду мени бирөө саап кетет, жолоочу болсо мага бирөө кыдык көрсөтүп коет, күчтүүлүгүн көрсөтүп коет, менин буюмумду тартып алып коет дебешибиз керек. Ар бирибиз мамлекет мени дайыма коргоп турат деп ишенишибиз керек да. Мына бизде ирекеттер келип алып туруп жанагы салык алат дейт, анан бирөөнү токмоктоп коет дейт. Мындайлар болбош керек. Мына мамлекеттин идеологиясынын экинчиси. Үчүнчүсү билим берүү. Биз дүйнөлүк билим менен бирге дүйнөдөгү эң астыңкы билимдердин бирөөсү менен кошулуп билим алышыбыз керек. Көрдүңбү? Ушундай багыттары, бир 5 багыты бар. Ошол 5 багытында мамлекеттин адамдарга, өзүнүн адамдарына кам көргөнүн идеологиясы жатат. Көрдүңбү? Анан ошолордун баарын адамдар сесе баштагандан кийин мамлекетин сүйөт. Мен мамлекетимди сүйүп калам да, эгерде менин ден соолугума кам көрүп атса, мен каалаган учурунда барып, каалаган жерде жакшы дарылана алсам, менин укугумду коргоп берип атса, мага билим берүүгө шарт түзүп берип атса, мага карыганымда, картайып калганымда жакшы пенсияларымды, жакшы пособияларды аларымды, мындай үй бүлөлөр, алсыз үй бүлөлөр болсо, аларга мамлекет дайыма жардам берип турарын билип турсак, эмне кыласың? Анан мамлекетиңди сүйөсүң. Мамлекетиң үчүн таза иштеп бергиң келет. Мамлекетиңди көтөргүң келет. Мамлекетиңди ардактагың келет. Көрдүңбү? Мына ушинтип анан мамлекетке болгон сүйүү пайда болот. Мына мунун өзүн идеология дейт. Көрдүңбү? Мамлекеттик идеология дейт. Улуттук идеология болсо жанагы биздин улуттук жүзүбүздөн айырбай жүзүбүздү. Мамлекеттик идеология бул жашоонун, турмуштун өсүшү менен кошулуп өсүп кете берет. Улуттун идеологиясы бул мамы сыяктуу. Биздин байыртадан келаткан ата бабабыздан калтырып бизге тургузуп кеткен мамыдан чыкпай, ошол алтын мамыны бекем кармап, жанагы биздин алтын казык деген жылдызыбыз бар го, ошо жылдызды караган сыяктуу улуттук идеологиябызды дайыма карап ажырабашка аракет кылышыбыз керек да.
Абдан суроолор көп, кызыктуу теманын тегерегинде да талкуу жүргүзсөк болмок, бирок тилекке каршы убакыт соңуна келип калды. Балким сиздерде бүгүн чын эле тарыхый күн болуп атат. Жалпы телекөрүүчүлөргө мындай бир каалоо тилегиңиздер бар чыгар. Чолпонбек ага. Мен да ошол Чолпонбек мырзанын жана улуттук идеологияны атпайбы, ушу мамлекеттик идеологияны дагы, улуттук идеологияны дагы ишке ашыра турган жаңы келген президентибизге чыныгы баягы мекенчил кадрлар иштесе, мына ошолор жардам берсе, анан ушу кадр саясаты бир жогорку деңгээлде жүрсө, биздин сөзсүз түрдө экономикабыз дагы өнүгөт, саясий абалыбыз да турукташат, жан дүйнөбүз да тазарат, ошолор бизге жол көрсөтөт. Ошондуктан ошол мен тилейт элем азыркы президентибизге чындап өзүнүн чыныгы командасын түзсө деген аябай жакшы тилекти айткым келет. Сиздин кандай кеңешиңиз бар? Мен дагы бир жолу эл менен суранып кетет элем, ушул жалгыз эле бийликке, ушул бийликте отургандарга баардыгын жүктөп койбой, биз дагы кол кабыш кылып, ар бирибиз жан дүйнөбүздү революция жасап, ар бирибиз ушул мамлекетибиздин, элибиздин, улутубуздун келечеги үчүн биргеликте аракет кылалы деп айтат элем да, бирге аракет кылалы. Анан туура ошо Жылдызга эң чоң маселени айтты. Садыр Нуркожоевич эгер тегерегине жакшы кадрларды алып келе албаса, баягыдай эле мурдакыдай кайрада тааныштарга, кайрада кандайдыр бир интриганын, оюндардын немесинде жетегинде кирип кетсе, анда мурдакылардын эле жолуна түшүп калат. Анда биздин баардык ушунча элдин үмүтүнөн актай албай калышы мүмкүн. Мен андайды каалабас элем. Чын эле ойлоно турчу, ойгоно турчу, өзгөрө турчу мезгил азыр жүз берип турат. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү маданияттын, бүгүнкү улутубуздун жүзүсүздөр аман болуңуздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы бир жолу баса белгилей кетели, жаңыдан шайланган президент Садыр Жапаров менен байланыштуу келечекке болгон үмүт тилектерибиз кандай? Улутубуздун, мамлекетибиздин идеологиясы кандай болуш керек? Жана эле негизи маданият тармагынын келечеги, мына ушул тармактын кайра жаралуусуна болгон кадамдар кандай? Биз коомдук ишмер, белгилүү жазуучу Чолпонбек Абыкеев жана улуттук китепкананын директору Жылдыз Бакашева менен түз эфирде маек курдук. Программаны Расул Багышбаев алып бардым. Кечиңиздер жагымдуулансын.